Чынын айтсам, мен бул костюмду тиккенде бардыгына эле дейин да, ошол клиптеги костюмдар тигип атканда башкаларына окшош болсун деген оюм бар болчу. Бардыгы үндөшүп бир стилде болсун деген оюм бар болчу. Кара жорго бийи илгерки бий экенин билгис үчүн атайын ушу жүндү кошуп жибердик да. Түлкүнү биз жөн эле тебетей кылбай эле, анан кийин ошо кийимге дагы кошуп кеттик. Кара жорго бий өзү сынма бий, саймалардагы мындай сынма сүрөттөр менен да. Жалаң гана сайма оймо боло бербесин деп, Элмурат менен Аселдин кийиминде мен курак менен таарды колдондум. Куракты дагы мен нукура илгерки мааниси менен сүрөтүн тандап жасагам, көз тийбесин деген маани берет. Түлкүнүн шыйрактарын биз Аселдин костюмунда колдондук. Аны баш кийимине кошуп койдук, белдемчесине кошуп койдук. Кара жорго бий шок кыздардын бийи го дейм. Ошо эркектердей кыйын бийлеп, кыйын чуркап, ат минип жүрчү да. Шоктугун билгиси үчүн, а бирок жөн эле аны алып, белине байлап алып чуркап жүрбөй, ошо кыздай болуп, назик кылганга колдонду. Ошо Асел менен Элмурат ушул бийли бийлеп чыкты. Анан кийин ошон үчүн баардык ушул бийди көргөндө аларга көз тийбесин деп мен шыйрактарды колдондум. Анан ошо Аселянын сулуулугун дагы мындай көрсөтөйүн деп, атайын ошого кыска кылып тиктик. Топуну күйөөгө тийелек жаш кыздар кийчү. Анан кийин ошондуктан образ целостный деп коеюн да, мындай толук образ болуш үчүн башына топу кылдык, көйнөң кыска кылдык, чыптамасын мындай денеге жабышып тургандай. Элмураттын куурундагы сүрөтү бул күн нуру чачып тургандай сүрөт, мындай тегерек, анан нурлары бар. Бирок ошо нурун дагы мындай сынып тургандай кылдык да. Кубанычбек байкенин кийими өзгөчө болуп туруш керек. Асел менен Элмураттын кийими менен үндөшүп туруш керек. Анан топчуларын атайын илгерки кылып издеп таап коштум. Топчулары дагы өзүнчө бир башкача сүрөтү менен да. Асман менен жериңдин кирүүсүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширүүсүнөн бүткөндөй, бүткүл кыргыз элиңдин мүнөзүнөн бүткөндөй. Бул кийимдерди тигип бүткөндөн кийин бардык ушу Кара жорго командасын клип тартканга жибергем. Клип чыкканга чейин аябай толкунданып тургам да. Костюмдар кандай көрүнөт, кандай болуп чыгат. Баягыдай эле башкалардыкына окшош болуп эле, анан кийин эле кызыктуу болбой калабы деп аябай ойлонуп жүргөм. Мага биринчиден сценарий абдан жакты. Башталышы жакты. Асманда булуттар мындай тез жүрүп баратканы, суунун акканы. Анан кийин эле бир кезде эле бир сулуу жигит келатат, адамдын сулуу кыз келатат. Мага ушул биринчиден ушул сценарий абдан жакты. Мага дагы жакканы ушул прическасы баардыгын образга мындай окшоштуруп, аябай жакшы подбирать эткени жакты. Анан кийин ошол костюмдар дагы жаратылышка дагы абдан туура келип калды да. Бир костюм менен чыгып биле аткандан кийин эле анан кийин экинчи костюму пайда болуп калды. Анысы дагы мен абдан сүйүндүм. Аны чыкканда эле аябай оттой, мындай аябай жарыктай болуп, аябай прям яркий образ болуп, аябай жыргатып жиберди десем болот да. Кыргыз эли кайра өзүнө кайтып, оюларын өзү таанып, ушу өзүнүкүн
чапандарды кийишип, калпактарды кийип, ошого эле мисалы бүгүн бут кийимдери жок, ошону издешип, ушундай болду да. Анан демек ою кошуш керек экен деген ой менен оюларын кошуп калдык. Бүгүн Кыргызстанда эң чоң мындай дабир кыргыздын жакшы жагын ачып кетпеди бий боюнча. Анан жанагындай кыз кишиге курак, кыз киши курак кураган деп куракты коштук. Сынма бий болгондон кийин жанагынтип оюларды сындырганга туура келди. Ошентип баардыгын кеңешип чогуу чаран ошонун негизинде жакшы бут кийимдер чыкты деген ойдомун. Ар кандай түздү кошконум, мисалы кара жоргонун жанагынтип курагында ак жана көк түздөр бар. Ак болсун деп айтат, жакшы жакка кетет, көктү асманга салыштырат, жашылдары жерге салыштырылат, шиберге. Ошонун ичинде кыргыз жашайт деген тема менен кылганбыз. Негизинен мен көрктөндүрөйүн, тигинтейин, минтейин деп кээде мындай өзүм акылды сезейин деп ойлойм да. Анан бирок биздин ата бабалар именно кыргыз эли эч жагы эле көрктөндүрүп бүтүп коюптур. Ошону эле иштеп чыксам бир топ ийгиликке жетишем го деп ойлоп турам да. Кудай буйрса. Бийден алып ание жашоосунун эктегин